Ошого сизге бир суроом бар эле. Мен өз акушер гинеколог болуп иштейм да 10 жылдан ашып калды. Анан кийин эми аялдар менен постоянно иштейбиз да, төрөтөбүз, лечение кылабыз. Анан ошого кийин кандай болуп калат бизге эркек кишилерге деп ойлонобуз да көп. Сиз кесибиңизди өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк болбойт, э? Ооба. Ушуну окугаңыз башка иш кыла албайсыз. Ооба. Ошол аялдарды карап атканда, текшерип атканда жаныңызда бир адамдар болуп турабы же жалгыз өзүңүз карай бересизби? Жок, аялдар болот сөзсүз. Эгерде медсестралар башкалар боло турган болсо, анда ал жарайт. Анан жалгыз калып караганда кыйын. Ошон үчүн эгерде жардамчыңыз жок болсо аял кишилер, анда ошол келген аял кишилер жандарына шерик ала келген болуш керек болот. Ошондо дурус болот. Анткени мындай да, эркек менен аялдардын, сиз доктор жакшыраак билесиз, мээси эки башка жаралган. Кээ бир маселени аялдар тереңирээк түшүнсө, кээ бир маселени эркектер тереңирээк түшүнөт. Демек, ушул гинекология маселесинде дагы сөзсүз эркек дарыгерлер болуш керек. Алар өздөрүнүн Кудай берген акылдары менен илимге салымын кошуш керек. Мисалы үчүн Американын мисалында ошол жанагы жолу салынган аялдар мени аял доктор төрөсүн десе ошол жазып коет, эркектер киргенге болбойт деп. Бирок ошол аял доктурлардын алы жетпей баратканда, илим жетпей баратканда эркек доктор уруксат сурабай кирип туруп эле өзүнүн жардамын бере берет, урматтуу бир тоом. Ошон үчүн эркектер иштеш керек, анан мүмкүн болушунча ошол жаныңызда башка бирөөлөр болуш керек. Анан ошол дайым баштаганда, ошол аялдын денесин көрүп атканда, ошол муктаждыкка жараша керек жерди гана көрүш керек. Анан ошого жараша эле мамиле болгон болуш